Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы, ата бабабыз 3000 жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий талаагаларынын, турмуштук тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтарын, оорчундууларын бүт чогулткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жаткан улуу мурасы. Жанрлык белгилери боюнча Манас баатырлык эпос. Бирок анын мазмуну камтыган чек берген маалыматтарынын көлөмү бардык эпостун салттык алкагынын өлчөмүнөн алда канча кеңири жана терең. Анткени кылымдар бою кыргыздардын элдик топ катарындагы уйткусу ыдырабай, биримдигин жоготпоо үчүн жүргүзүп келген тынымсыз кармаштардын туруктуулук, көктүк менен көшөрүп жүргүзгөн күрөшүн баяндоого арналган бул чыгармадагы башкы тема элдин эркиндиги, көз карандысыздыгы үчүн күрөш, сырттан басып кирген душмандарга каршы салгылашыштарда көрсөтүлгөн эриктерди даңазалоо, калктын уйткусун түзгөн ата оолдар өкүлдөрүнүн ынтымакка, биримдикке чакыруу, ошону менен бирге эл үлгүлүү жүрүш-туруш, мыкты сапаттардын элестүү мисалдарына таянуу менен калктын бардык муундарына, айрыкча жаштарга талим-тарбия берүү. Манас эпосу эл турмушунан алган орду мааниси боюнча жалпы элдик эстелик мурас. Бирок ал бара-бара толукталып, жалпы элдик мааниге ээ, бүткүл калктын тагдырында зор роль ойногон маалымат, кабарлар менен мазмуну байып, улуттук маңыздагы өлбөс улуу мураска айланышы ыктымал. Манас эпосу кыргыз элинин улуттук байлыгы, оозеки элдик чыгармачылыктын баалуулугу.